Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздер күтүп көргөн Нар көрсөтүүсү эфирде. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн биз өзгөчө инсандын үйүнө келгенбиз. Сиздерге тааныштырып өтсөм, шаарыбыздагы Зеркало сулуулук салонунун жетекчиси, визажист, стилист Кумара Саттарова. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүн сиздин үйүңүзгө конок болуп келип отурабыз. Кош келипсиңер. Ушул ашканада Кумара эже кандай экен, кандай кожойке экен деген максатта жалпы телекөрүүчүлөргө көрсөтүүнүн каарманы катары сиз эмне деген салат же эмне деген адыктын жасалуучун көрсөтүп бересиз. Бүгүнкү көрсөтүүдө биз атайын айымдарыбызга жакшы бир рецептти көрсөтөйүн деп атабыз. Бул салатты биз Зеркало деп атап койдук. Өзүбүздүн сулуулук салонунун атынан жаңы салаттын рецептин айтып кетейин. Мында өзүңөр көрүп тургандай эле бүт биздин мөмө жемиштер, жер жемиштер колдонулат. Эмесе Зеркало салатын көрсөтүп берейин. Жакшы. Бизге маалым болгондо, демек бул салат сиздердин салонуңуздарда көп жасалат, же болбосо сиздерде иштеген кыздар дал ушул салатты көп жейт, сүйүп жейт. Ошон үчүн биз атайын Зеркало деп ат коюп койдук. Эмесе бул салатты кандай жасалышын көрсөтүп берейин. Жакшы. Телекөрүүчүлөр эстеп калса, мисалы балким үйдө көрүп атып, кандай азык-түлүктөр керек делет деп ойлоп калышы мүмкүн да, сиз атап өтсөңүз болот бул жерде. Бул жерде кадимкидей эле биз колдонулган помидор, бадыраң, атайын салаттык жалбырактар, пияз, бышкан эт керек, андан кийин болгарский керек, андан кийин атайын картошканын куурулганы керек. Кургатылганы, ошону биз кошуп даярдайбыз. Анан бизге бир дана лимон керек. Себеп дегенде лимон бул биздин салатыбызды бир аз болсо дагы лимон кислотасы менен даамын өзгөртөт. Кычкылдаам берет. Урматтуу көрүүчүлөр, анда биз салат жасоону баштайбыз. Сиздер дагы көрүп, программанын аягына чейин көрүп үйрөнүп алсаңыздар болот. Анда Кумар эже, мен сизге эмнеден жардам берейин? Айтыңызчы. Сен бадыраңды майда кесип жардам берсең, мен пиязды турайын. Жакшы. Бадыраңды кандай формада турулат? Бадыраңды мындай ашка басабыз го, сабиз баскандай соломка түрдө турайбыз. Чарчы түрдө турайбыз. Пиязыбызды деле аябай мындай ичке тураштын кереги жок. Себеп дегенде өзү кадимки эле биз тамак ашка колдонулгандай эле турайбыз. Жумуш деп көчөдө көп жүрөсүз. Жумушта көп убактыңыз өтөт дегендей, ашканага убакыт бөлөсүзбү? Ооба, сөзсүз түрдө. Себеп дегенде аялбыз, Кудайга шүгүр 3 балабыз бар. Жумуштан эрте келип жасайбыз, сөзсүз тамак жасайбыз, салаттар жасайбыз, антпесек жолдошубуз капа болот да негизи. Үйдө кадимки эле үй кожойкесинин кызматын кылабыз. Жакшы. Кайсы тамактарды көп жасайсыз? Биз негизи 5 бармак көп жасайбыз. 5 бармак себеп дегенде аябай 5 бармакты көп жасайбыз. Анан аш, күрүч, пловду аябай көп жасайбыз. Суюк тамактарды негизинен балдарым деле, жолдошум деле жакшы көрүп анча ичпегендиктен аны азыраак жасайбыз. Анан кээде дем алыш күндөрү өзгөчө тамактар жасаган күндөр болобу? Мисалы, Европа ашканасында жасалган. Дем алган күндөрү көбүнчө биз ошо котлетти көп жасап берем балдарыма. Себеп дегенде ага көбүрөөк убакыт кетет, ошон үчүн котлетти жакшы бышырып, ошолорду жасап берүүгө аракет кылам. Камыр тамактардан 5 бармак жасайбыз, калган тамактарды азыраак жасайбыз, себеби жакшы көрүп жешпейт. Толуп кеткен учур болдубу? Болгон, толуп кеткен аябай. Ошондо кантип арыктадыңыз эле? Диета сактадым бир аз. Биздин көрүүчүлөргө кеңеш болсунчу. Кантип диета сактадыңыз? Организмге зыян келтирбей дегенде. Эч кандай организмге зыян келтирбедим. Ошо саат 7ден кийин жөн гана помидор, бадыраңы кичине салат кылып жеп, ашказанын баягы ачка калтырбайын деп ошолорду жеп аттым. Лимонго көбүрөөк басым жасап лимон жеп аттым, бирок лимон аябай давленияны түшүрүп экен. Аны да токтоттум. Бирок ошо болушунча камыр тамактарды аз жегенге аракет кылып, ошо өзүмдүн салмагымды азыр кармап жүрөм да, өзүмдүн боюма, салмагыма тең кылып. Жакшы. Демек, тамактанууну
тамактануу режимине өзгөчө көңүл бурсак эле арыктайт экен. Жакшы. Азыр эмнени турайбыз эми? Эми помидорду турайлы, а сен болсо помидор тура, мен болгарскийди турайын. Бул дагы бадыраңдын формасында тура алыш керек. Бул да чарчы формада. Да, чарчы формада тура алыш керек. Биз билебиз. Сиз ошол суулук салонду ачып иштетип келесиз. 2 жылдай болуп калды ушу, те? 3 жылдай болду. 3 жылдай болуп калды. Бул жакта өзүңүздүн ийгиликтериңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Биздин ийгиликтерибиз бул айымдарга аябай жакшы кызмат көрсөтүп, колубуздан келишинче жакшы жактарыбызды көрсөткөнгө аракет кылабыз. Анын арасында бизде кыргыз эстрада шоу дүйнөсүндөгүлөр келип турат. Алардын келгени да биздин ийгиликтерибиз деп ойлойм. Ар жылы жаңы жылда 8-мартта мен айымдарга 10 тонн сертификат даярдап берем, акысыз келишип. Ар бир күнүсү 2000 сомдун тегерегинде биздин акысыз кызматыбыздан пайдаланып кетет. Андан кийин Ош технологиялык университетинде, Ош мамлекеттик университетинде суулук сынактарын атайын спонсорлор болуп жүрөмүн. Акысыз бизден пайдаланышат. Эми азыр биздин алдыда проекттелерибиз бар. Ош мамлекеттик университетиндеги жетим кыздар бар экен, тоголок жетим. Аларды ошого кызыгып, бирок акчасы жок, окуй албай калган кыздар аябай көп экен. Анан ал жердеги мен атайын төрайымдар менен сүйлөшүп, ошолорго 5 кызга сертификат даярдадым. Андан бирөөсү бизде 20 миңдик өлчөмдө акысыз окуп атат. Буюрса бүтөйүн деп калды. Атайын биздин мастерлерибиз окутуп даярдап атат. Кийин дагы бизде эстеп, ушу зеркало салонунда окуп, мен кесипке ээ болдум эле деп өзүнүн жеке ишканаларын ачсын деп биз ошондой ийгиликтер жаратып берели деп атабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин наар көрсөтүүсүнүн өнөктөшү бул шаарыбыздагы Кут орто кафеси. Эгерде сиз жакшы азыктар менен азыктанууну кааласаңыз, дал ушул кафеге барсаңыз болот. Сиз да баргансызбы? Ооба, аябай жакшы тамактары, көп барабыз. Жакшы. Демек барыңыздар. Биз болсо улантабыз, азыр болсо жашыл жер жемиштерди туура түттүк мына. Эми эт турайбыз. Эт турайбыз. Эт дагы ушундай чарчы формасында. Ооба, чарчы формасында турайбыз. Ушундай сууга бышкан. Сууга бышкан. Жакшы болот. Ооба. Тойдон келген эттерди деле. Ооба. Жегиң келип алат өзүң. Да, азыр. Салатка кошуп жесең, пайдалуу. Билинбейт. Негизи эттин өз пайдасы аябай көп. Ооба. Биздикилер этин эле өзүн жебат, ошолор кичине салатка кошуп, кандайдыр бир айымдарыбыз калыштырып жеш керек. Калыштырса эле сон болот. Билесиз, сиздин кесибиңиз башка. Бирок өзүңүздүн кызыгууңуздан улам ушул айымдарды жасап элдерге кызмат көрсөтүп келесиз да. Анан өзүңүз ушул журналистика тармагын аяктагансыз десем, чыгармачылыкка жакыныраак десең болот да. Анан эмне үчүн бул кесипти аркалабай койдуңуз? Мен өзү кичинемден баштап журналист болом деп кыялданчумун, окудум. Андан кийин диплом алдык. Анан турмуш шарт деген иштеп көрдүм. Мурда ЛТР деген Ош 3000 мамлекеттик телерадио компаниясы болчу. Ошол жерде Таштемир Жалиев агай менен бир аз жаңылыктарда жүрдүм. Жаңылыктарды иштеп, жаңылыктарды кандай тарткандарды үйрөнүп жүрдүм. Кийин турмушка чыккандан кийин иштебей калдым. Бирок дагы эле кызыгууңуз болсо керек. Кызыгуум бар, жакшы жагат негизи. Мындай бир проекттер боюнча иштегим келет. Ушу салон менен айкалыштырып, телевиденияны кандайдыр бир айымдарды сулуулап дегендей. Ойлор бар, Ойлор бар. Жакшы. Анан дагы бул журналистикага негизинен киши жөн жерден келип калбайт экен да.
кээ бирлери ушул эфирге чыксам деп ушундай кызыгуу болсо, кээ бирлери ырдайт, кээ бирлери ыр жазат дегендей. Сиз деле кайсы бир өнөрүңүздүн артынан келип калсаңыз керек, Ооба, мен ыр жазчумун негизи. Ыр жазып, ырларымды өзүңөр билесиңер, 2003-2002 жылдары газеталарга чыгып жүргөн, Кыргыз Туусу газетасына, Нур газеталарына чыгып жүргөн ырларым, байгелерди алып жүргөнмүн. Ошо ыр жазам негизи. Азыр деле жазасызбы? Азыр жазам, бирок баягы сүйүүңө жеткенден кийин бала чакал болуп калгандан кийин бүт бакыт жөнүндө гана жазып калат экенсиң. Мурда биз жаратылышка суктанып, студенттик күндөргө суктанып ырлар жазып жүрчүбүз да. Айымдардын сулуулугуна суктанып жазбайсызбы? Антип жаза элекмин. Салонду кошуп, Жакшы. Анда акыркы жазган ырларыңыздан бирөөсүн, бир экөөсүн айтып бербейсизби? Эсиңизде болсо керек, Эсимде бар. Анда жолдошум экөөбүз сүйлөшүп жүргөн күндөрүбүз эле. Анан бул аябай мындай күйөөмдүн характери аябай кандай десем, эрке дегендей да. Аябай капа болуп берчү, тез капа болуп анан кетип кала берчү. Анан ошондо мен бир аябай капа болгондо бир жазгам да. Монтип жазган болчумун. Түк түшүнбөйм кандай сенин мүнөзүң, кээде жарык, кээде кара түндөйсүң. Айланчыктап сезимиңди билбедим, кетип деле мамилени үзбөйсүң деп жазгам. Деп жаздым эле. Сен бул кетип кайрадан эле 2-3 күндөн кийин келе берчи да, ошого кетип деле мамилени үзбөйсүң деген ойдо жазган болчумун. Жок болсо мамилени үз, мен дагы башканы издейм. Жок, андай ушундай жазгам. Бул негизи 4 сап эле ыр. Андан кийин балалуу болгонумда жаздым, апаларыма жазган ырларым бар. Ошол ырлардан дагы бир экөөнү айтып бериңизчи. Бул эми студенттик кездеги ырлар. Бунда да жазганмын, мындай жазганбыз. Тушалып туткунуңа чалынамын, тамчы болсоң булак болуп агылайын, сезимиңе жарык берип турайын деп, түндөсү чырак болуп жагылайын деп жазган. Баракелде. Умарда сөзсүз түрдө бул чыгармачылыгыңызды улантышыңыз керек. Китеп жаратып коюшуңуз керек. Бул өзүңүз үчүн деле эстелик, анан биздин жаш муундарга деле жага турган ыр экен десем болот да. Мисалы мен өзүмдүн дареметиме жараша байкаштырганымда чындыгында кандайдыр бир стимул берет деп ойлойм да. Азыр биз Гүлназ Чыныбек кызы менен бир аз иштешип атабыз. Кече күнү ага ырларымды көрсөткөнмүн. Анан ырларым көп, сиздин ырларыңыз мындай романтикалык ырлар экен, буга жай музыка менен ыр жаздырышым керек экен деген сунуштар түштү. Буюрса, балким ырларым ырдалып калаттыр. Жакшы жаңы. Азыр болсо эти турап бүттүк. Сиз ыр айткычакты, мен эти турап. Эми бул салат жалбырактарын жон гана буну деле ушундай формада турабыз. Майда кылып турайсызбы, мында? Өтө майда эмес. Мисалы мындайраак кылып эле. Өтө майда кылсак да бул салатыбыздын көркүн ачпай калат. Ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир эсиңиздерге сала кетсем, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн каарманы Шаркыдагы Зеркало сулуулук салонунун жетекчиси, визажист, стилист, өзгөчө талант ээси Кумара Саттарова. Азыр болсо салатты турап бүттүк, Салат тура алдык. Аралаштырабыз. Бул идишти аралаштырсак айымдарыбыз кыйналат негизи эле. Ошон үчүн биз чоңураак эле идишке салып аралаштырып алабыз. Жакшы. Мына өзүңөр көрүп тургандай, салатыбыз өзүнчө эле сонун нерселерге бай болуп калды. Баардык түстөрдү келиктирүү болот. Бул адамдар ойлошу мүмкүн, кадимки эле нерселерди аралаштырып койду. Буга бирок эң негизгиси биздин картошканын куурулганы кошулат. Атайын даяр сатат биздин. Картофель пай деп койсо болот, же болбосо чипсин дагы ушундай туралганы бар, Ооба. Ушундай. Ушуну кошобуз да, биз атайын соуска май койду, колдонулат экен, бул өсүмдүк майы. Өсүмдүк майынан 3 кашык кошобуз. Эми салатыбыз эгер көбүрөөк болсо, андан да көбүрөөк кошсок болот, азыраак болсо азыраак кошобуз. Мынакей, эми буга биз өзүнүн даамына жараша туз салабыз дагы, лимондун шилесинен кошобуз. Лимондун шилесин, лимондун суусунда негизинен С витамини көп. Анан жогоруда айткандай арыктаганга да өзгөчө жардам берет деп калышат. Бирок өтө көп колдонгонго да болбойт экен. Менин башыман өттү. Давлениям түшүп. Бирок чындыгында арыктатат деп. Арыктатат.
арыктатат, бирок буну арыктап давленияң түшкөндө кайра эле күчтүү тамактарды жеп алганга туура келет экен да. Ошон үчүн өзүнүн ченеминде гана пайдаланыш. Кээ бирки айымдарыбыз эгерде май менен каалабаса, ошого эле майонез кошуп койсо да болот. Бул негизи бул салат өзү өсүмдүк май менен жасалыш керек да. Негизи өзүнүн рецепти боюнча бул өсүмдүк май колдонулат. Окей. Биз салатыбыз даяр болду. Азыр жасап, эми тарелкага салып кооздойбуз, кооздойбуз. Бул өзгөчө учур десем болот, урматтуу көрүүчүлөр, себептегенде кишинин табити ошол салатты көргөндө көтөрүлөт эмеспи. Анын көрүнүшү да жакшынакай болуш керек. Азыр Кумар айым чындыгында сүрөтчү десек болот, кыздардын бетин боеп, анан сүрөт тартат эмеспи. Азыр тарелканы да кандай кооздойт көрөбүз. Биздин наар көрсөтүүсүнүн өнөктөшү бул Кут Орда кафеси. Сиз ал жерде чакан той маареке жана ошондой эле туулган күндөрдү да өткөрсөңүз болот. Эң негизгиси туулган күн ээсине баардык нерсе акысыз экен. Демек, Кут Орда кафесине барууну унутпаңыз. Биздин салатыбыз даяр, мына Кумар эже салып берди. Азыр татып көрөбүз. Чындыгында биз 20 мүнөт жасаган салатыбыз кандай болду экен, дагы. Тамагыңыз даамдуу болсун. Сен дагы. Өзгөчө. Чындыгында маанайды көтөрөт, даам башкача экен десем болот да. Сөзсүз түрдө бул салатты жасап көрүңүздөр. Үйүңүзгө келген конок кайдыгер калбайт деген ойдомун. Сизге рахмат айтабыз. Атайын үйүңүзгө чакырып, биздин чыгармачылык топ менен жакшы бир салатыңызды жасалуу жолун көрсөтүп бергениңиз үчүн рахмат сиздерге да. Ийгилик болсун. Дайыма эл кызматында жүрө бериңиз. Жанагы айткан долбоорлоруңуз ишке ашсын. Рахмат, чоң рахмат. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, батсак айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү азыктар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун.